Казакстан менен Кытайдын ортосунда темир жол транспорты менен жүк ташуунун көлөмү өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча рекорддук көрсөткүчкө жетти. Былтыр анын көлөмү 32 миллион тоннаны түзгөн. Бул жаатта республикадан Кытайга экспорттун көлөмү 14 миллион тоннаны түздү. Өлкөнүн транспорт министрлигинин маалыматы боюнча жыл ичинде ата-мекендик жеткирүүлөр дароо 1 миллион тоннага көбөйгөн. Негизинен коңшу мамлекеттин ири базарына казакстандык темир, түстүү жана кара металлдар сыяктуу түрдүүгендер, ошондой эле дан жеткирилет. Импортко келсек, өсүш болжол менен 5% чамасында катталды. Ошол эле учурда Казакстан аркылуу транзиттик жүк ташуулар 19%га көбөйүп, 15 миллион тоннадан ашты. Здесь наверняка необходимо отметить также международный транскаспийский транспортный маршрут. Буга байланыштуу Транскаспий эл аралык транспорттук каттамын өзгөчө белгилеп кетүү керек. Анын дарамети кыйла өскөнү белгиленет. Көптөр бул коридорду тандашат. Аталган багыт аркылуу биздин Европага жөнөтүлгөн контейнерлерди ташуу көлөмү 43%га өстү. Бул өз кезегинде рекорддук көрсөткүч. Буга өткөн жылы Сиан эл аралык кургак портунда Казакстандын терминалынын ачылышы жардам бергени анык. Өткөн жылы бул терминал аркылуу Актау портунан 300гө жакын жүк ташуучу поезд өттү. Натыйжада бул көрсөткүч дээрлик 30 эсеге өстү. Поездов это на порядка 30 раз увеличился данный показатель. Муну менен катар өлкө ичинде жүк ташуу көбөйүүдө. Тармактык мекеменин маалыматына караганда Шымкент, Астана жана Алматыда көрсөткүчтөр боюнча регионалдык деңгээлде өсүш байкалууда. Жалпысынан республика боюнча 2024-жылы транспорттун бардык түрлөрү менен ташылган жүктөрдүн көлөмү 514,5 миллиард тонна чакырымды түзүп, жыл ичиндеги өсүш 2,6%ды түздү. Мисалы, деңиз транспорты менен ташылган жүктүн көлөмү дээрлик 3 миллион тоннага жакындады. Бул жерде өсүү көрсөткүчү 2 эсеге көбөйдү. Транспорттун башка түрлөрү да оң динамиканы көрсөтүп жатат. Каждый год нам авиация дает 5-10% прироста. Жыл сайын авиация бизге 5-10% өсүш берет. Темир жол жана автоунаа транспорты менен ташылган жүктөрдүн өсүшү болжол менен 40-50% түзөт. Бул биздин өлкөнүн мультимодалдык мамлекет болушу менен байланыштуу. Автоунаа транспорты менен ташуудагы олуттуу өсүштү көрсөтүүдө. Мындан тышкары чет өлкөлүк уруксаат бланктары электрондук форматка көчүрүлдү. Бул ташууларды дагы да тездетип, жол жүрүү мөөнөтүн кыскартты. Грузов и сократило сроки в пути.